Ошон үчүн дараты толук болбосо намаз толук болбойт. Ошон үчүн дарат бул ибадат. Даратта сууну исрап кылбайлы. Риваятта келет, дараттын суусу кыямат күнү сиздин таразаңызга тартылат. Салмагына кошулат кадимкидей. Кудай сактасын, исрап кылган болсок, күнөө жактагы таразага тартылат. Ошон үчүн иншалла кыямат күнү дарат алынган бул мүчөлөр узактан ушундай нурланып турат экенде, жаркырапчы. Ошон үчүн китептерде жазган, дарат алганда туугандар, колдучу. Азыр көбүнчө көрүп калабыз дарат алып аткандар. Мындайынан жуйт да, андай жубагыңыздар. Сүннетке каршы болуп калат. Колдун суусун алып туруп, суун мондай көтөрүп жууш керек. Бул жактан кайсыл жак менен келсе, күнөөлөр жуулат будан. Күнөөлөр чөт. Кайра күнөөнү бул жакка төкпөңүз. Кайсы жол менен келди, ошо жол менен кетсин дары. Ошон үчүн даратты алганда, мына Субханалла, дараттын касиети оозго суу алганда, тил менен кылган күнөөлөр, жүзүңүздү жууганда, көз менен кылган күнөөлөр, колду жууганда, кол менен кылган күнөөлөр, путту жууганда, пут менен кылган күнөөлөр, туура эмес кадам таштап койдук, ушакка таштап койдук, зулумдукка таштап койдук кадамды. Я. Мыналардын баардыгы кечирилип турат. Ар бир кадам жазылат. Ар бир кадам. Сиз сааттан кечке басып жүрөбүз го? Ушул кадамдардын баардыгы жазылат. Баардыгы жазылат. Пайгамбарыбыз айтты, кимде ким үйүнөн дарат алып мешитке карай жөнөсө, ихрам байлап алып ажылыкка жөнөгөндөй сооп алат деди. Мешитке карай жөнөй турган болсо, ар бир кадамына бир сооп жазылат, бир күнөө кечирилет, бир даража көтөрүлөт.